Ошол күндөрдүн биринде кайрадан абдан көп эл чогулуп, жегенге тамак табылбады. Иса шакирттерин чакырып алып, Элге боорум ооруп атат. 3 күндөн бери жанымда жегенге эч нерселери жок. Эгерде ушул бойдон үйлөрүнө таратып жиберсем, жолдо шай ооп калат. Анткени арасында алыстан келгендери да бар, деди. Шакирттери Мынча элди тойгуза турган нанды бул ээн талаадан ким таба алат? дешти. Иса канча наныңар бар? деди. Алар 7. деп жооп беришти. Ошондо Иса элди жерге отургузгула деп буйруду. Анан 7 нанды алып, Кудайга шүгүрчүлүк келтирип, сындырды да элге таратуу үчүн шакирттерине берди. Шакирттери болсо элге таратышты. Алардын дагы бир аз кичине балыктары бар эле. Иса шүгүрчүлүк келтирип, аларды да таратууну буйруду. Баары жеп тоюшту. Нандын арткан үзүмдөрүн жыйнашканда 7 себет болду. Жегендердин эсеби болсо 4000 киши эле. Анан Иса аларды үйлөрүнө кое берип, дароо шакирттери менен бирге кайыкка олтуруп, Далманут аймагына келди. Кээ бир фарисейлер Исага келишип, аны менен талаша башташты. Исаны сынашып, асмандан бир жышаан белги көрсөт деп талап кылышты. Иса терең үшкүрүнүп алды да: Бул адамдар эмне үчүн менден жышаан белги талап кылышат? Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Бул муунга эч кандай белги берилбейт, деди. Анан аларды калтырып, кайрадан кайыкка олтурду да көлдүн наркы өйүзүнө кетип калды. Кайыкта бир эле нан бар болуп чыкты. Анткени алар нан алганды унутуп калышкан экен. Иса шакирттерине: Абайлагыла. Фарисейлер менен Иродтун ачыткысынан сак болгула, деди. Алар өз ара: Биз нан албаганыбыз үчүн айтып жатат го, дешти. Иса буну билип, аларга: эмнеге нан ала келбептирбиз деп жатасыңар? Кылгандарымды дале түшүнгөн жоксуңарбы? Алардын маанисин биле элексиңерби? Дале көкүрөгүңөр көрбү? Көзүңөр туруп көрө албай жатасыңарбы? Кулагыңар туруп уга албай жатасыңарбы? Эсиңерде жокпу? Мен 5 нанды 5000 кишиге сындырып бергенимде, силер чогулткан калдыктары канча себет болду эле? деди. Шакирттери 12. дешти. Иса: 4000 кишиге 7 нанды сындырып бергенимде, арткандары канча себет болду эле? деди. Алар 7. дешти. Ошондо Иса аларга: Дале түшүнө элексиңерби? деди. Бейтсайдага келишкенде Исага бир сокурду алып келишип, ага колун тийгизип айыктырып коюусун суранып жалбарышты. Иса аны колунан алып, айылдын сыртына жетелеп чыкты. Анан анын көзүнө түкүрүп туруп, колун үстүнө койду да: Бирдеме көрүп жатасыңбы? деди. Сокур киши көз тигиле карап: Адамдарды көрүп турам. Алар басып жүргөн дарактарга окшош, деди. Иса кайрадан колун анын көзүнө койду. Ошондо ал көз тигиле карады да, бул жолу айыгып, баарын ачык көрүп калды. Ошондо Иса: Айылга кирбе. деп аны үйүнө жиберди.
Анан Ыйса шакирттерин ээрчитип Филипп Кесария деген шаардын жанындагы айылдарга жөнөдү. Жолдо шакирттеринен эл мени ким деп эсептешет? деп сурады. Кээ бир адамдар Жакыя чөмүлдүрүүчү деп, кээ бири Ильяс пайгамбар деп, А кээси башка пайгамбарлардын бири деп жатышат. Дешти шакирттери. А силерчи? Силер мени ким деп эсептейсиңер? Деди Ыйса. Петр Сен Машаяксың. деп жооп берди. Ошондо Ыйса аларга Менин ким экенимди эч кимге айтпагыла. деп катуу эскертти. Анан адам уулу көп азап чегип, эл башчылары, жогорку дин кызматчылар жана дин мугалимдери тарабынан четке кагыларын, анан өлтүрүлүп, 3-чү күнү кайра тирилүүгө тийиш экендигин айтып, шакирттерин окута баштады. Ал муну аларга ачык айтты. Ошондо Петр аны четке чакырып алып, каршы болуп баштады. Ыйса болсо бурулуп, шакирттерин карады да Петрге Жогол менден шайтан. Себеби сен Кудайдын эмес, пенденин оюн ойлоп жатасың. деп аны урушуп койду. Анан эл менен шакирттерин чакырып алып мындай деди. Кимде ким мени ээрчигиси келсе, өз кызыкчылыктарынан баш тартсын да, өз айкаш жыгачын көтөрүп, жанын берүүгө даяр болуп, артыман түшсүн. Анткени ким өз жанын сактайм десе, аны жоготот. Ал эми ким жанын мен үчүн жана жакшы кабарым үчүн берсе, ал ага кайрадан ээ болот. Бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок жанын жоготкондон адамга не пайда? Же кандай баа менен адам баласы жанын сактап кала алат? Кимде ким мынабул бузулган, күнөөкөр муундун алдында менден жана менин сөздөрүмдөн баш тартса, анда адам уулуда атасынын кудурети менен ыйык периштелеринин коштоосунда көктөн келгенде андан баш тартат.